Окуучу кызды мугалим бир канча жолу уур токмокко алган. Видео 25 май күнү социалдык тармакка тараган. Окуя 23 майда Сузак районундагы Жомарт Бөкөмбаев атындагы окуу тарбиялык комплексинде болгон. Кечээ начар сезген болчумун, бүгүн кичине жакшы. Мугалим тарабынан сабалган 7-класстын окуучусу Хадича Жанбаева учурда ооруканада жатат. 25 май күнү кечинде өзүн жаман сезип ооруканага түшкөн. Дарыгерлер тарабынан тиешелүү жардам көрсөтүлгөн. Азырынча денесинен алган жаракаттын даражасы боюнча жыйынтык чыга элек. Медициналык текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Мектепте болгон окуянын тег жайын Хадичанын өзүнөн сурадык. Айтымында бирге окуган классташ кызы менен өз ара сөз талашып, кайым айтыша кетишкен. Мугалим сабакта тынч отуруусун талап кылып эскерткен. Мага орой мамиле жасап, өз кызы тарап болду деген Хадича мугалим менен дагы кайым айтышкан. Башы ошол бир бала мага тишкен болчу да, класстачы, карандашымды алып алып. Анан ошону алганы барсам, сен эмне бул жака келатасың деп кызы сөктү мени. Анан ошол эжеке айттым, эжеке кызыңыз сөгүндө тыйып койгуң десем, сволочь деди. Анан ошо сволочь дегенден кийин эжеке оозуңа карап сүйлөң десем, үй бүлөм асылып кетти да. Анан эжеке үй бүлөм эмне асылтасыз десем, бул жагын түшүнбөй калдым, келип эле уруш салды. Ачууга алдырып окуучуга кол көтөргөнүм туура эмес болду деген Мээримгүл Эргешбаева ошол эле күнү окуучу менен сүйлөшүп, ата-энесинен кечирим сурап, бир пикирге келишкен. Мугалимдин айтымында окуучу кыздын каяша айтышканы кол көтөрүүгө себеп болгон. Ошентип мен ордумда отурам, кыйлага чейин айтышып конфликтке бардык. Ошол убакта мен ачуум келип кетти, аябай ачуум келип, сабакка киргенден баштап эле балдар менен конфликтке барып, аябай көптөп балдар мындай ызы-чуу болуп кеткен үчүн өзүмдү кармай албай барып кызды уруп салдым. Ал кылганым бирок туура эмес болду. Мен ошол тууралуу дагы ошол күнү эле кыздын ата-энесинен дагы кечирим сурап, бүт бардыгын кечирим сурап сүйлөшкөнбүз. Ал эже менен ал эже дагы кечирип өз ара сүйлөшкөнбүз. Мектептеги окуя боюнча райондук билим берүү бөлүмү комиссия түзүп, териштирүү иштери башталды. Бул жерде окуучу болобу, мугалим болобу бардыгына бирдей болуш керек мыйзам. Эгерде мугалимде күнөө болсо, мугалимге өзүнө жараша тартиптик жазасын алат. Ал эми окуучу болсо, ал өзүнө жараша алат. Себеби азыр айттым, комиссиянын ошондой эле укук коргоо органдарынын жыйынтыктарынын натыйжасында болот. Окуучу кыздын ата-энеси башында милицияга арыз жазуудан баш тарткан. Кийин кызы ооруканага түшкөн соң арыз жазууга мажбур болгонун айтат. Шайыргүл Хусанова мыйзам чегинде каралсын деген пикирде. Мен ал эжекени деле мындай ушул каматып ийейин же мынтип неме кылайын деген оюм жок. Ал деле бирөөнүн немеси, 5 баласы бар экен. Бирок буну кылганы туура эмес да. Мени чакырбай беле. Ушундай ушинтип атат кызыңызды, болуптур, менин кызым да күнөө экен. Чакырса мен деле жөнгө салып коем го аны. Кийинчерээк маалым болгондой, окуучуга кол көтөргөн мугалим өз каалоосу менен арыз жазган. Мектеп директорунун буйругунун негизинде жумуштан бошотулган. Мектептеги факт боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталып, териштирүү иштери башталды. Ал эми бул окуя боюнча Билим берүү жана Илим министри Алмазбек Бейшеналиев билдирүү жасап, мугалимдин кылганы туура эмес экенин, балага кол көтөрбөш керек болчу дейт. Баланы тарбиялоодо бир гана мектеп эмес, үй бүлөнүн да жоопкерчилигин арттыруу учур талап экенин айткан. Министрликтин демилгеси менен бул багытта атайын мыйзам даярдалып, мектеп, үй бүлө, бала байланышын жакшыртууга багытталган чечкиндүү кадамдар болорун кошумчалаган. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.